Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Ысык көл медиа борборунун түз эфиринде бүгүнкү күндөгү шайлоо участкаларынын даярдыгы жана борбордук шайлоо комиссиясынын учурдагы аткарып жаткан иштери жана мамлекеттик каттоо кызматына караштуу калктуу тейлөө борборунун учурдагы аткарып жаткан иштери туурасындагы түз эфир уюштурганбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин меймандар менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Сатиев Айбек Алымович, борбордук шайлоо комиссиясынын Каракол шаары Жети Өгүз Ак Суу району боюнча атайын өкүлү. Ошондой эле Телекманов Айбек Талайбекович, мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Каракол шаарындагы калктуу тейлөө борборунун жетекчиси. Биздин студиябызга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыбызга белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Мына ушуга байланыштуу алдын ала өлкөнүн ар бир аймактарында даярдыктар жүрүүдө. Биздин Ысык Көл облусунда дагы шайлоо участкалары бүгүнкү күндө өздөрүнүн даярдыктарын көрүүдө. Буга карата эле ар бир жаран өзүнүн өздүк документтерин да тактап, мунун ичинде биометрикадан өтүү дагы жолдору менен бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан берилген тапшырмаларды аткарышууда. Ал эми бүгүнкү күндөгү аткарылып жаткан иштер кандай? Бүгүнкү күндө Ысык Көл облусунда канча шайлоо участкасы бар? Биринчи сизге суроону берсем, урматтуу Айбек Алымович, сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр, Ысык Көл облусунун тургундары. Мына үстүбүздөгү 4-октябрга белгиленген Жогорку Кеңештин шайлоосуна даярдыктар жүрүп жатат. Буга атайын президенттин жарлыгы жана өкмөттөн атайын жарлыктар чыккан. Даярдыктар боюнча атайын өкмөттөн штабтар түзүлүп, шайлоого даярдыктар боюнча азыркы учурда иштер алып барылып атат. Даярдыктар боюнча Ысык Көл областы боюнча 248 шайлоо участоктор бар. Анын ичинен алыскы райондордо да бар. Мисалы, Ак Суу районунун сырт өрөөнүндөрүндө, Жети Өгүз районунун сырт өрөөнүндө, Тоңдун сырт өрөөнүндөрүндө бар. Андан сырткары жаңы участоктор да ачылды кээ бир жерлерде. Анткени шайлоочуларга ыңгай түзүү үчүн өзүнүн лимитине 2,5 миң шайлоочуга жеткенде жаңы участоктор ачылат. Азыркы кезде бүт шайлоо участокторуна даярдыктар 80% бүтүп калды. Мына жакын арада эле жергиликтүү бийликтер менен акимдер, мэрлердин, жанагы айыл өкмөттөрдүн жана аймактык шайлоо комиссиясындагы мүчөлөрү болуп, бүт баары маал менен текшерилип атат. Кемчиликтер жоюлуп атат. Четинен эми азыркы учурда баары даяр дегенден алысмын. Акырындык менен кемчиликтер жоюлуп атат. Баары эле каражатка такалат экен. Анан акырындык менен айыл өкмөттөр да жергиликтүү бийликтер жардам берип, болгон шарттар түзүп берип атышат. Азыркы учурда шайлоо комиссиялары көп жумуш аткарып атышат. Мисалы, даярдыктарды жүргүзүп, жанагы шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча иш алып барып атышат. Форма 2 тууралуу. Форма 2 боюнча азыр көпчүлүк, мисалы, командировкага кеткен, күч түзүмдө иштегендер, участкалык шайлоо комиссиясында иштегендер, жанагы укук коргоо органдары командировкада жүргөндөр форма 2 толтурушат. Ал эми ушул форма 1, форма 2 боюнча дагы азыр кайрылабыз. Ал эми азыр кийинки суроону ушу калктуу тейлөө борборунун жетекчиси сизге берсем, Кыргыз Республикасынын жарандары партияга кайсы паспорт менен бара алышат, кандай үлгүдөгү? Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Үстүбүздө белгиленген 4-октябрь Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш шайлоо күнү деп белгиленген. Анан биздин Кыргыз Республикасынын жарандары шайлоого катышаардан мурун өздүк документтерин тактап, биздин биометрический паспорт же загранпаспорту менен шайлоого катыша алышат. Жана ошондой эле мурунку үлгүдөгү сары АН сериялуу паспорттары менен дагы биздин шайлоого катыша алышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 4-октябрь Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого карата уюштурулган түз эфирди көрүп жатасыздар. Эгерде сиздерде суроолорду болсо, биздин өкүлдөргө 039 22 525 10 номерине байланышып, суроолоруңуздарды түз эфирде берсеңиздер болот. Ал эми кийинки суроону биздин Ысык Көл облусунда 248 шайлоо участкасы бар деп атабыз. 26 июлдан баштап бардык шайлоо участкалары иштеп баштады. Анан техникалык база кандай болуп атат? Техникалык базаны чыңдоодо мүчүлүштүктөр болбойбу? Техникалык базаны БШК тарабынан болгон оборудованиялар келген.
идентификацияны текшерүү боюнча анан азыр асуу автоматтык эсептөө урналарын акырындан жеткирип атышат жеринде. Жанагы азыркы законго ылайык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарт түзүү боюнча лоузы деп коет мындай. Ошолорго пандустарды орнотуу боюнча иш алып барып атышат. Жергиликтүү бийликтер кнопка вызова жанагы жардамга чакырып уюктерге кнопка вызова коюп атышат. Андан сырткары техникалык базасын мыйзамда көрсөтүлгөндөй жергиликтүү бийлик камсыздап берет. Ошонун негизинде азыр атайын жетекчилер бөлүнгөн штабта. Азыр баары иш алып барып атышат. Азыркы кырдаалга жараша, эпидемиологиялык кырдаалга жараша башкача алгоритм менен өтөт. Мисалы, ар бир шайлоочуга мээлей берилет, перчатка деп коет. Бет кап берилет. Анан шайлаганы келатканда температурасын өлчөйт. Температурасын өлчөп, анан мээлей берилет, бет кап берилип, андан кийин идентификация өтөөрдө мээлейин чечет, обработка болот, атайын санитайзерлер менен. Анан кайра кийип, андан ары бюллетень алып, урнага барып шайласа болот. Кийинки суроо сизге болсун. Айбек Талайбекович, бүгүнкү күндө биометрикадан канча жаран өттү? Ал эми өтө электери канча? Ал эми биометрикадан өтө электер кайсыл маалда өтсө болот? Алар кайсыл жерге кайрылса болот? Биздин Ысык-Көл областы боюнча 5 район жана 3 шаарда азыркы биометрикалык маалыматтарды чогултуу иш-чарасы улантылып атат. Бул 19-сентябрда аяктамакчы. Мисалга келтиргенде Каракол шаарында бүгүнкү күндө өткөндөрдүн жараны 452 түзөт. Ал эми райондордо болсо, мисал алганда балыкчыда бир выездной оборудование, андан сырткары жана биздин жарандарыбыз ошо райондун центринде жайгашкан паспорттоштуруу, калктык паспорттоштуруу бөлүмдөрүндө да тапшырса болот. Ал эми шайлоо участкаларындагы комиссия мүчөлөрү атайын окуудан өтүштүбү, алар даярбы? Учурдагы пандемия маалында эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык окуулар онлайн форматта болуп атпайбы? Анан атайын окуудан өтүштүбү ушу комиссия мүчөлөрү? Даярбы алар ошондой шайлоо учурунда отурууга, иш алып барууга? Азыр окуулар атайын ар бир шайлоо участкасына монитор берилген, телевизор. Андан сырткары планшеттер берилген. Планшетте атайын тиркемелер бар. Шайлоонун жүрүп аткан учурлары бүт роликтер камтылган. Анын ичинде кандай шайлоо өткөрүш керек, жанагы аралыкты сактоо боюнча, бюллетенди кандай алыш керек, кайсы жакка кирип кандай чыгып кетиш керек, бүт көрсөтүлгөн роликтер. Азыркы учурда комиссия мүчөлөрү ошо планшет менен көрүп атышат. Азыр мына 1-2 күндөн баштап уже обучение кылып атышат, жанагы операторлорду окутуп атышат. Анан жанагы уюктеги комиссия мүчөлөрүн окутуп атат. Биякта 2 түрүгө бөлүнөт операторлор. Жанагы автоматтык эсептөө урнасын оператору деп коет, оператор асуу. Андан сырткары идентификациянын оператору. Экөөнү 2 бөлөк окутат, алардын функциясы 2 башка. Бирөө урнаны тейлейт, бирөө идентификацияны тейлейт. Андан сырткары комиссия мүчөлөрүн окутабыз. Азыр онлайнда окутуп атышат. Анан суроолор боюнча мындай аз санда бир барып аймактык шайлоо комиссиялары барып окутуп атат. Практически мындай кандай десем, суроолор боюнча да. Анан онлайнда азыр элдер көнбөйт дагы чыгылып баары эле мындай эле офлайн окуткула деп атат да, аракет кылып атабыз ошого. Бирок даярдыктарды баарын аракет кылабыз, жакшы өтөт буюрса, баары эле даярданып атышат. Өз алдынча ар биринде мыйзамдары бар, китептери бар, журналдар келип атат, атайын даярдык участкалык шайлоо комиссияларынын ишин алып баруу боюнча. Ошолор да таратылып атат. Азыркы убакта иштер алып барылып атат. Ал эми ошо Каракол шаардык калкты тейлөө борборунда бүгүнкү күндө паспорт алам деп кайрылган жарандардын саны кандай болуп атат? Аларга өздүк документтерин берүүдө сиздер тараптан кандай жардамдар көрсөтүлүүдө? Негизи эле эмне көйгөйлөр болуп атат?
Каракол шаарына биздин именно калктуу терүү борборуна кайрылган жарандар могу акыркы күндөрү алганда көбүрөөк катталат. Анткени шайлоого карата ошо кээ бирөө тизмесин тактаганы келет, кээ бирөөнүн паспорттары жоголуп кайра калыбына келтириш үчүн бизге тиешелүү документтерди алып келип өзүнүн паспорттарын алып кетип жатышат. Жана ошондой эле биометрикалык каттоону дагы биз ушу өзүбүздүн калктуу тейлөө борборунда да кабыл алып жатабыз. Каракол шаарынын жарандарыбы же башка райондордон келип ушу Караколдо иштеген жарандар болсо деле бизге келип тапшырышса болот. 19 ушу сентябрга чейин. 19 сентябрда акыркы күн ошол күнү кечки саат 6-га чейин кабыл алабыз. Андан кийинки уже биометрикалык маалыматтарын тапшырбаган жарандар ошо шайлоо участогундагы тизмеге кирбей калышы мүмкүн. Ал эми ушу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 7 сентябрь күнүндөгү жыйынында 4 октябрда боло турган Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого карата байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын 25 өкүлүн эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөрдү да. Бул боюнча сиз эмнелерди кошумчалай аласыз? Бул боюнча азыр жакында эле каттоодон өттүр борбордук шайлоо комиссиясынан. Азыр бизге катталгандардан общее дело коомдук фондусу катталып, өзүнүн байкоочулары катталып кетти. Алар ишин алып барып атышат, байкоо жүргүзүп атат, УИКтерде аймактык шайлоо комиссиясы менен иш алып барып атат. Ошол боюнча байкоолорун жүргүзүп атат. Андан сырткары партиялардын өкүлдөрү келип атат, жана атайын өкүлдөрү келип аймактык шайлоо комиссиялары менен иш алып барып атышат. Алар азыр жолугушууларды өткөрөт, ошолордун жана инструкцияларын сурап, комиссиялар менен биргеликте иш алып барып атышат. Ал эми шайлоодо добуш берүүнүн тартиби туурасында дагы биздин Ысык-Көл облусунун жарандарына дагы айта кетсеңиз. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир ирет айтып кетет элем. Өткөндө да түз эфирден айттык эле, дагы бир маал айтып кетейин, мындай кыргызча жалпак тил менен айтканда, азыр тизме тактоо жүрүп атканына байланыштуу ар бир жаран үйүндө отуруп эле тизмесин тактаса болот. Мисалы 119 номерине пин кодду, паспорттагы пин кодун киргизсе, СМС жиберсе 5 секундта жообу келет. Кайсакка катталганды, кайсакта тизмеси бар. Если жок болсо, келбесе, биометрикадан өтпөсө тизмеге кирбеген болот. Анан дагы бир эскертчү нерсе, Айбек мырза айткандай, азыр калктуу тейлөө борборлорунда идентификация өтүп атат. Жарандарыбыз өтпөгөн жарандарыбыз азыркы учурдан пайдаланып өтсө болот. Андан сырткары биометрикадан өтпөгөн адам шайлоо укугунан ажыратылып калат да. Анткени биометрика чыкпаса, спискада жок болот и чек берилбейт. Атайын шайлоо мыйзамы боюнча. Эрежелери боюнча, мисалы, эрежелери биринчи мындай кыскача айтып кетейин, эми бул эрежелери көп. Шайлоочу келет, аймак участкалык шайлоо комиссиясына келип, температурасын текшерет. Бул жерден обязательно аралыкты сакташ керек. 1,5 метр, 2 метрден аралыкты сакташ керек. Участкалык шайлоо комиссиясынан температурасы текшерилет. Атайын муну жергиликтүү бийлик уюштуруп берет. Андан сырткары перчатка, маска берилет. Перчатка, маска берилгенден кийин идентификациядан өтөт. Идентификациядан мейлен чечип, обработка кылып, пальчикин бармактарын обработка кылат, атайын салфеткалар бар. Өтүп, анан спискада болсо, паспорту туура келип, спискада болсо, чек чыгат, чек менен бюллетень берген участкалык шайлоо комиссиясына барат. Ошо чекти бюллетенге алмаштырат да. Ал эми бүгүнкү күндө алыскы аймактарга дагы басым жасасаңыз, алыскы аймактарда шайлоо участкаларындагы түзүлгөн шарт бүгүнкү күндө айыл элинин болгон көз карашы чогуу биргелешип иштөөдө дагы айыл эли кайдыгер болбой эле, бул боюнча маалыматтар барбы, түшүндүрүштөрү да жасалып атат да. Алыскы аймактарга, райондордогу. Алыскы аймактарда эми болгон участкалык шайлоо комиссияларына маалымат такталарына илинген шайлоону жүрүш боюнча, кандай алып баруу боюнча. Андан сырткары участкалык шайлоо комиссиялары болгон өзлөрүнүн билген тажрыйбаларын элге түшүндүрүп атышат, ушу список боюнча. Андан сырткары маалымат кагаздарын атайын дүкөндөрдө, атайын
маалымат такталарга илинген. Андан сырткары чоң шаарларда атайын баннерлерде жазылып турат. Ушундай 19 сентябрга чейин тизмеңизди тактаңыз деген. Андан сырткары телефон чалып тактаса да болот. Участкага жакын жайгашкан участкалык шайлоо комиссиясына өзү жашаган жерге барып тактаса болот. Эсли жок болсо ошо мындай жөнөкөй нерсеси 119га SMS жиберсе ошондо так билинет да. Андан сырткары алыскы аймактарда эми азыр цифровизация болуп көпчүлүк жерлерде телефондор тартат. Азыр маалыматтын баарын телефондон алып атышат. Болушунча телефон менен берип атабыз. Андан сырткары жергиликтүү бийликтерде аларда тапшырмаларын алган, аларда маалымдап атат болуш керек. Бизге көп суроолор, көп кайрылуулар болуп атат. Ошонун негизинде биз ойлойбуз эми маалымат алып атат болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясына жылдагы чакырылыштагы депутаттарды шайлоого карата быйылкы жылы кандай өзгөчөлүк болуп атат? Элдердин кайрылуусу? Элдин кайрылуусу эми биз шайлоону уюштуруп, шайлоону өткөрүп эле эметебиз. Андан сырткары агитацияны көзөмөлдөш. Түшүнүктөрү жакшы болуп атабы? Ушу биометрикадан өтүш керек, өзүңүздү тизмеден тактап алышыбыз керек, өзүбүздүн тизмеден табууда дегендей. Эми ар кандай болуп атат, эми кээ бирөө өзүлөрү келип тизмелерин тактап катышабыз деп атат. Кээ бирөө биз катышпайбыз, биометрикадан өтпөйбүз деп атат. Кээ бирөө спискадан жок экенбиз деп атат. Аны участкалык шайлоо комиссиялары түшүндүрүп, жардам берип, тизмелерин тактап берип атышат. Анан ар бир шайлоо комиссиясына кайрылса болот, райондун аймактык шайлоо комиссияларына да кайрылса болот. Болгон жардамыбызды беребиз да. Болгон оперативно иштегенге аракет, жардам бергенге аракет кылып атабыз. Ал эми Ысык Көл облусунун Борбору Каракол шаарында 4000ден ашуун жаран биометрикадан өтө элек деп атпайбызбы? Анан бул жарандарды 19 сентябрга чейин биометрикадан өтүү жолун караштырып көрдүңөрбү? Балким түшүндүрүштөрүн жүргүзүп. Бул боюнча азыр Имин Каракол шаарынын ошо калктык паспорттоштуруу бөлүмүнүн тарабынан, кызматкерлер тарабынан обработка болуп жатат. Мындайча айтканда 4500 жаран дегени менен анын ичинен мисалы үчүн биздин сыртка чыгып кеткен мигранттардын саны да көп болуп атат. Каза болгон жарандарыбыз бар. Жана ошондой эле ушул каттоодон чыгып башка районго же башка шаарларга кеткен жарандарыбыз бар. Калган жарандары болсо ошо Каракол шаарынын мэриясы жана болуштар менен биргеликте тыгыз байланышып иш алып барып атабыз. Ал эми форма 1, форма 2лерди кандай жол менен толтурабыз? Ушулар боюнча да маалымат берсеңер биздин жарандарыбызга. Форма азыр басымдуу бөлүгү форма 2 болуп атат. Анткени азыр көпчүлүк жарандарыбыз миграция, ички миграция менен жүрөт да. Анан бул жерде баардыгына шарт жүзү боюнча ушу форма 2-ны киргизишкен, баары шайлоого катышуу үчүн. Анан негизинен азыр көп чоң шаарларда, анан кичинекей шаарларда форма 2 толтуруп атышат. Анын эрежеси мисалы Бишкектегилер шайлайм десе, Бишкекте жүрүп, эсли бияктан шайлайм десе, форма ошол жакынкы ошо мурун шайлап жүргөн участкалык шайлоо комиссиясына барып арыз толтурат. Паспорттун копиясын менен кошо идентификациядан өтүп көрөт. Идентификацияда өзүнүн шайлоочу катары тизмеде болсо, чек чыгат, чек менен тиркелип, ошол жердеги форма 2-ны өзү толтурат. Анан ошол жерде участкалык шайлоо комиссиясына берет. Участкалык шайлоо комиссиясы райондогу атайын БШКнын системдик администраторлоруна тапшырып берет. Алар обработка кылып системага киргизишет. Ал эми ушу 4-октябрь күнү жанагындай биометрика идентификациядан өтүүдө, өздөрүн списоктон текшерүүдө коопсуздук маселеси кандай каралууда? Коопсуздук сакталууда бул жагынан. Бул жерде азыркы учурда список боюнча коопсуздук жагы кандай? Коопсуздук боюнча азыр атайын бүт штабтар түзүлгөн. Шайлоого даярдык боюнча башында айтып өткөндөй республикалык штаб, областтык штаб, райондук штабтар иштеп атат. Жер-жеринде даже кээ бир айыл өкмөттөрдө бар. Шайлоого даярдык боюнча бекитилген.
азыр бүт тыгыз байланышып иштеп атабыз. Прокуратура, жанагы коопсуздук боюнча комитет, анан МВДлар. Алар менен тыгыз иш алып барып атабыз. Алар анткени коопсуздукту карашат биринчи ирет. Азыркы жолугушуулар болуп атпайбы, партиялар элдер менен жолугушууларды өткөрүп атат. Аларды да карашат. Андан сырткары участкалык шайлоо комиссиялары менен биргеликте алар да күндө участкаларын карап атышат. Жакын арада уже кайтара баштайт. Анын баарын милдеттүү түрдө кайтара башташат. Ошол боюнча иштер алып барылып атат, уже иш жүрүп атат десем болот да. Азыркы учурда документтерин жоготуп алган жарандар канча жаран кайрылды, бул боюнча кандай иштер аткарылып атат. Анан ID карталардын баалары туурасында да айта кетсеңиз, биздин облус жарандарына маалымат катары. Биздин Каракол шаарына кайрылган жарандар көп болуп атат акыркы ушул айда. Анткени шайлоого катышыш үчүн биздин ошо Кыргыз Республикасынын паспортун алып, анан ошонун негизинде шайлоого катышалат да дагы бир жолу. Анын ичинен ошо биздин Кыргызстан паспортун алыш үчүн 470 сомду түзөт ID карт. Если тез убакытта алам десе 4 иш күнүнүн ичинде 1600 сомду түзөт да. Эгерде кимде ким паспортун жоготуп, бирок биометрикалык данныйларын тапшырган болсо, бир айга тапшырбастан жетишпей калабыз десе, ошо тез арада алганга, паспорт тез арада алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Срочныйга да келип бизге кайрылып тапшырса болот. Добуш берүүгө катышып калууга да мүмкүнчүлүк бар да биздин жарандарда учурда. Аралыкты сактоодо, санитайзерлерди орнотуп, кандай болуп атат ушу калктуу тейлөө борборунда? Учурда кырдаалды алдын алуу боюнча. Анткени көпчүлүк жарандар сиздерге кайрылат дегендей, анан орун алдын алууда. Пандемия, коронавируска каршы бардык чаралар көрүлүп атат. Ошол эле кезде аралыкты сактоо, ошо жарандарыбыздан да суранып кетет элек, калктуу тейлөө борборуна кайрылаардан мурун ошо жаныңыздарда ар дайым ошо антисептиктерди жана ошондой эле маскаларды жаныңыздарда алып жүрсөңүз жакшы болот эле. Биз дагы ошо паспорттун столдо иштеген калктуу тейлөө борборунун кызматкерлери дагы ошо жаңы эле эң негизги эшиктен кирип келгенде эле биздин кызматкер тосуп алып толук маалымат берип, аралыкты сактап, анан киргизип тейлеп атабыз жарандарды. Ал эми сиз дагы борбордук шайлоо комиссиясында Ысык Көл облусуна кандай кайрылууңуз бар? Аткарып аткан иштериңерден дагы бир кошумчалап кетсеңиз болот. Аткарып аткан иштер боюнча биринчиден ушу учурдан пайдаланып, ушу шайлоого даярданып аткан, даярдаганга жардам берип аткан жетекчилерге, жергиликтүү бийликтегилерге, аким, айыл өкмөттөгүлөр, жана жөнөкөй жарандарыбызга ыраазычылык билдирем. Анан эң биринчиден ушу участкалык шайлоо комиссияларына чоң ыраазычылык билгизем. Булар чоң жумуш аткарып атышат. Мамлекеттик чоң саясий кампания болуп аткандан кийин баары түшүнүү менен кабыл алып, өзлөрүнүн эмесин биринчи орунга коюп, мамлекеттик кызматтарды, иш-чараларды алып барып атышат да. Анан баарына ден соолук каалайт элем. Баарына ушу түшүнүү менен кабыл алып атышат. Баары ушу шайлообузду жакшы өткөрүп, татыктуу депутаттар келишин баары эле каалап атышат. 248 шайлоо участогунда бүт санитайзерлер орнотулду, бардыгы даяр. Дагы бир жолу эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен орун алдын алууда. Басым жасоого түшүндүрүү иштери тынбай жүргүзүлүш керек деп атабыз. Бул учурда шайлоо комиссия мүчөлөрүнүн өзлөрү дагы ошо тартипти сакташ керек деп атабыз. Бул боюнча күнүгө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдөбү? Биз азыр аймактык шайлоо комиссиясында атайын топтор бар. Атайын ошо аймактык шайлоо комиссиясынын ичинде атайын группа бар. Ошолор WhatsApp группа деп коет. Ошолор менен иш алып барып атышат. Жана силер айткан санитайзерлер берилген. И шайлоого чейин дагы алып келинет. Маскалар берилет. Бир этап менен бир берилген, азыр иштеп атышат. Анан дагы алып келинишет. Шайлоого жакын дагы алып келебиз. Байкоочу кеңештер туурасында дагы бир жолу айтсаңыз, бизде калуучулар дагы болуп атабы? Дагы бир катталды деп атасыздар, андан башка дагы чет өлкөлөрдөн дагы. Азыр жаңыдан эле байкоочулар
көп эле, эми ар бир партия өзүнүн байкоочуларын коет, ар бир шайлоо участогуна коет, аймактык шайлоо комиссиясына да коет. Андан сырткары чет өлкөдөн байкоочунун биякта коомдук анан эл аралык байкоочулар болот. Эл аралык байкоочулар да катышат бул жерде. Азыр жаңыдан эле Борбордук шайлоо комиссиясына катталышты, эми аймактарга барып катталат болуш керек. Жанагы 119 номерине чалыш керекпи же СМС аркылуу жибериш керекпи? Бул жолдору кандай өзүн тактоо үчүн? Мисалы мен өзүмдүн тизмемди тактоо үчүн биринчи эмнеден баштайм? 119га чалса да болот. Чалса обязательно пин номерин сурайт, фамилиясын сурайт, пин номерин сурайт. Анан тизме gov.kgден да караса болот. Андан сырткары менин жекече оюм, СМС жиберсе бат болот экен да. Азыр элдерге келгенде баарын эле телефондору бар. 119 номерин набирать этип, паспортта пин номерин киргизсе, жана ОМС отпайбы, 14 значный беле? 16 значный цифраны киргизсе, жеке номери. Өзүнүн жеке номери бар, персональный номер деп коет. Киргизсе 5 секундтун ичинде кайсакта катталганы шайлоо участогунун адреси менен чогуу келет. Ал эми канча шайлоочу бар бүгүнкү күндө сиздин маалымат боюнча? Азыр Жылдан жылга көбөйүп атабы же кандай бул жагынан статистика боюнча? Обязательно азыр көбөйүп атат. Азыр дагы такталып атат, биометрика азыр тактоо иштери жүрүп атканда байланыштуу өзгөрүп атат да азыр. Кээ бирөө кетип атат Бишкекке, кээ бирөө келип атат. Кээ бирөө биометрикадан өтө элек жарандарыбыз бар. Алар буюрса өтсө, алар да шайлоого катышып калат. Буюрса. 4 октябрга чейин жасала турчу иштер азыркы учурда тизмеден өзүн тактоо эң негизги. 4 октябрь эмес, 19 сентябрга чейин тизмелерди тактоо болот. Тактоо болот. Андан сырткары ага чейин дагы участкалык шайлоо комиссияларын окутуу болот. Окугандан дагы сурануулар болот, дагы окутула деп. Аны дагы дополнительно окутуп турабыз. 4 октябрга чейин окууларды жүргүзө беребиз биз. Андан сырткары партиялар менен иш алып барабыз, аймактык шайлоо комиссиялары жанагы жолугушууларды өткөрүп атат, атайын агитация боюнча мыйзамдар бар, ошолорду көзөмөлдөшөт. 4 октябрь күнү кайсы үлгүдөгү паспорттар менен барат, дагы бир жолу айтып койсоңуз сиз биздин телекөрүүчүлөргө дагы даана болуш үчүн. 4 октябрь күнү биздин ушу жарандарыбыз шайлоого барыш үчүн алдын ала документтерин даярдап, биометрикалык паспорт же болбосо ID карт сары үлгүдө, мурунку AN сериясы үлгүдө ошол паспорттар менен барып шайлоого катыша алышат. Ал эми пенсия курагындагы биздин жарандардын шайлоого катышуусу кандай болот? Үйдөн чыга албайгандар, ден соолугу жагынан майып биздин жарандарыбыз. Ушул учурдан баштап пайдаланып кетеличи. Ушу ден соолугунан мындай чектелүү адамдар болот, кээ бирөө баса албайт. Анан алар арыз бериш керек шайлоо комиссиясына. Кандай арыз бериш керек? Өзү жаза албаса, өзүнүн туугандары, же болбосо үйүндө бала чакасы берсе болот, ушундай катышам деп. Албетте аны биринчиден спискадан текшеришет, участкалык шайлоо комиссиясы, андан ары арызын кабыл алат. 3 октябрда выездной деп коет, көчмө урна менен шайлашат. Андан сырткары өзүнүн мындай жарандарыбыз бар да, өзүбүз келебиз, мүмкүнчүлүк чектелген жарандарыбыз. Ошого жараша атайын пандустарды орнотушуп, шарттар түзгөнгө аракет кылып атабыз. Ал эми 18 жашка толуп, эң биринчилерден болуп быйыл шайлоого барып аткан биздин жаш улан кыздарыбызга дагы кандай шарттар бар, алар үчүн кандай кайрылуулар жасайт элеңер? Биринчи жылы өзүнүн добушун берип аткан биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына. Биринчи бул жерде дагы ушул жерден тактап кетейин. Азыр 16 жашка чыкканда паспорт берилип атат. 16 жаштан жогору. Анан көпчүлүк суроо берет, паспортубуз бар, шайлоого катыша алабыз деп. Бул мыйзамда так көрсөтүлүптүр. 18 жаштан толгон жаран шайлоого катыша алат деп. 18 жашка толгон жарандарыбыз 18 жашка толсо, списокто болсо шайлоого катыша алат. Биометрикадан өтсө. Азыркы көпчүлүгү паспортун алат 16 жаштан. Биометрикадан өтпөйт. Анан көпчүлүгү ошону эске албай атат да. Анан ошо биометрикадан өтүп,
19-18-ге чыккандар катышса болот шайлоого. Анда биздин 18-ге чыккан биздин жаш улан кыздарыбыз тезинен 19-сентябрга чейин биометрикадан өтүп, быйылкы жылы өздүн добушун берсе болот экен. Анда дагы 4-октябрь күнгү шайлоого карата өзүңүздөрдүн оюңуздар, эркин микрофон берейин сиздерге. 4-октябрда бул 4-октябрда ар бир жараныбыз ушул мамлекеттин атайын өзүнүн же элдин өкүлү катары элдердин кандидат депутаттарын шайлайт. Ушуга шайлоого баарыңар катышып бергиле, шайлоого катышкыла, өзүңөрдүн добушуңарды бергиле, өзүңөр каалаган кандидаттарга баарыңарга ийгилик, ден соолук каалайм. Сизде сөз. Мен эле жогоруда айтып кеткен сөздөргө кошулам. Биздин жарандарыбыз ушу 4-октябрда боло турган шайлоого активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Өзүңөргө татыктуу кандидаттарыңызды шайлап, ошо шайлоону убагында жакшы өткөрүп алалы. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ысык көл медиа борборунун түз эфирди көрө алдыңыздар. Бүгүнкү темабыз шайлоо участкаларынын даярдыгы, борбордук шайлоо комиссиясынын аткарган иштери жана мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Каракол шаарындагы калктуу тейлөө борборундагы бүгүнкү күндөгү жасалып жаткан иштер, паспорт берүү, биометрикадан өтүү боюнча өздөрүнүн ойлорун айтышты, жасалып жаткан иштерден айтып беришти. Анда сиздерди бүгүнкү меймандарыбыз менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын Каракол шаары 7-9 Ак Суу району боюнча атайын өкүлү Сатиев Айбек Алымович болду. Жана ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Каракол шаарындагы калктуу тейлөө борборунун жетекчиси Тилекманов Айбек Талайбекович болду. Убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип, маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми мен сиздер менен коштошом. Ысык көл медиа борбору өзүнүн берүүлөрүн улантат. Саламатта туруңуздар.